Бул кишинин жанын оозуна тийиштеп алып эркиндикке качканы үнсүз тасмага тартылып калган. Түндүк Корея тарабынан бир жоокер нейтралдуу аймактын ортосун көздөй жөнөдү. Бул кыска жол. Ал өтүп бара жатканда аны бирөө токтотууга аракет кылды. Бирок чыныгы коркунуч түндүк менен түштүк кошулган Пханмунжом деген жерде эле. Бул катуу эрежелер, өзгөчө тартиби орнотулган жер качкан адамдар үчүн өтө кооптуу. Түндүк Кореянын аскерлери эмне болуп жатканын түшүндү окшойт. 60 жылдан ашуун убакыттын ичинде бул зона аркылуу алардын арасынан аскер качууга аракет кылган үчүнчү гана окуя. Алар аны токтотууга чечкиндүү жөнөштү. Жоокер унаасын таштай качып, чек арадагы сызыкты көздөй чуркады. Сызыкты көрө албайсыз, бирок ал болгону чоң бактын берки жагында. Күзөтчүлөр катары менен ок чыгарышты. Бириккен Улуттар уюмунун тергөөчүлөрү үчүн бул өтө маанилүү учур. Чек ара сызыгы аркылуу ок атылды. Чек арачылардын бири кыска убакытка сызыктан ашып да кетти. Ал катаасын түшүнүп, кайра артка жөнөдү. Андан ары эмне кылышты билбей, Түндүк Кореялык аскерлер өз тарабында топтошуп карап турушту. Алар бир аскери кетип калганын түшүнүштү. Бирок качкан аскерге 5 жолу ок тийип, ал кансырап өлүшү да мүмкүн эле. Көрүнүш өзгөрдү. Бул температураны кармап тарткан видео. Дарактардын ар жагын карасаңыз, Түштүк Кореялык аскерлер аны көздөй жөрмөлөп бара жатышат. Алар өтө сак. Жоокерге жетери менен аны сүйрөп кетишти. Бүтүндөй бул окуя 45 мүнөттө болду. Жоготуу болгон жок. Куралдар жыйылып, ачуулуу кайым айтыштар орун алып турган бул жерде окуя таптакыр башкача болуп кетиши мүмкүн эле.